Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кабарлар менен улантабыз. Нарын районунун Кочкор аймагындагы мектептерде билим алган окуучулардын ата-энелери алардын бир күндүк тамагына кошумча каражат кошууда. Маалыматтарга караганда төмөнкү класстын окуучуларынын ата-энелеринин мындай демилгени өздөрүнүн каалоосу менен көтөрүшкөн. Бул долбоор 2014-жылы башталганда эле 5 мектеп кирген. Бул алыскы мектептер да болгон, жакынкы мектептер да болгон. Бул ошол кызыгуусун арттырып, дагы 15 мектеп кирип, жыйынтыгында ошол 5 агымдын ичинде 16 мектепке азыр ысык тамак берилип жатат. Жалпысынан азыр балдардын саны да өзүп атпайбы? Анан мына азыркы учурда 5703 окуучу бар. 33 мектепте ошол башталгыч класстын окуучулары. Ошо 16 мектепте болсо 3613 бала азыр ысык тамак менен камсыздалып тамак ичип атышат. Эске салсак, мектептерде ысык тамакка жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 450 миллион сом бөлүнөт. Бүгүнкү күндө бардык мектептерде башталгыч класстын 440 миңден ашуун окуучусу үчүн күнүнө бир маал ысык тамак уюштурулган. Ошондой эле 800дөн ашуун мектепте эл аралык донорлордун жардамы менен балдарга ысык тамак берилет. Мындан тышкары балдарга ысык тамак уюштурууда жергиликтүү бийлик, ата-энелер да көмөктөшкөн мектептер арбын. Бийик тоолуу аймактардагы мектептер үчүн ар бир балага күнүнө 10 сомдон, башка аймактарда 7 сомдон бөлүнөт. Мектептерде тамактануучулар тууралуу кебибизди улантабыз. Студиябызда билим берүү министрлигинин өкүлү Назгүл Мусаева. Саламатсызбы, Назгүл? Саламатчылык. Адегенде эле окуучуларга бөлүнгөн каражаттардан баштайлык. Жогоруда айттык, ар бир балага канча суммадан айланарын, негизи 7-10 сомдук тамак аштын тизмесин билсек, себеби көп эле жерде ата-энелер жардам берип кеткиси келген учурлар болуп жатыптыр да. Ооба, чындыгында өкмөт тарабынан жыл сайын ошо 500 миллионго чукул акча бөлүнөт. Бул алыскы тоолуу деген аймактарда 10 сомдон, ал эми калган жерлерде 7 сомдон болуп эсептелет. Бул акчага бүгүнкү күндө негизи мыйзам боюнча булочка же болбосо таттуу токош менен чай деп айтылган. Ал эми бул таттуу токош менен чай балдардын ден соолугуна канчалык пайда алып келбегендигине байланыштуу 2013-жылдан баштап бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жардамы менен мектеп тамагын жакшыртуу деген программа кирген. Ушул программанын алкагында бүгүнкү күндө мектеп окуучуларына ысык тамак берүү башталган. Бул сиздер айткандай жанагында ар бир жерлерде чындыгында өздөрүнүн каалоосу менен, ата-энелердин каалоосу менен, жергиликтүү бийликтин каалоосу менен ошо 7 сом, 10 сомго кошумча 1 сом, 2 сомдон ата-энелер кошумча акча берип, мына ошол эле акчанын негизинде ысык тамак уюштурулуп келе жатат. Эгерде 2000ден ашык мектеп болсо, бүгүнкү күндө республика боюнча 900гө жакын мектепте ушундай донорлордун, ата-энелердин, жергиликтүү бийликтердин жардамы менен ысык тамактар бүгүнкү күндө уюштурулуп келе жатат. Негизи бюджеттен бөлүнгөн каражатты жакын аралыкта жогорулатуу пландар барбы? Негизи ушул 7 сом, ушул 10 сом эле бүгүнкү күндө ошо балдарга бир маал ысык тамак бергенге эгерде туура пайдаланса жетет да. Анткени мына биз айтып атпайбызбы, бүгүнкү күндө 900гө жакын мектепте ысык тамак уюштуруп, бардык мектептерде эмне үчүн бул акчага ысык тамак уюштурууга болбойт? Себеби бул мектептерде эң негизги проблемалардын бири булардын инфраструктурасын жакшыртуу, ошол жерлерде шарт түзүү, санитардык абалын оңдоо болуп эсептелет да. Эгерде бардык мектептерде ысык суу, муздак суу болуп, санитардык абалы туура келип, инфраструктурасы жакшырса, ошол эле өкмөттөн бөлүнгөн 7 сом, 10 сомдун эсебинде бүгүнкү күндөргө балдарга ошондой толук кандуу ысык тамак бергенге болот да. Биз билебиз, айрым аймакта кайсы бир жаңы мектептин ачылышы күтүлүп жатат экен да. Мына учурда окуучулардын саны көбөйө турган болсо, аларды камсыздандыруу болобу? Ар бир негизи мыйзамдын негизинде, мыйзам чегинде 1-класстан 4-класска чейин канча бала болсо, ошолордун бардыгына тең акча бөлүнүп берилет өкмөт тарабынан. Ошол балдар ошол өзүнө тиешелүү акчага тамак ичишет да. Дагы бир суроом, негизи мектептердеги тамак аштын сапаты кандай текшерилет? Анткени ар бир ата-эне мектепте баласы эмне деп жатканын тынчсызданат болуш керек. Биз бүгүнкү ошол программанын алкагында ар бир ата-эне ушул камкорчулук кеңеши деп коебуз, ар бир ошол ысык тамак берип аткан ата-эне ошол мектептерге келип өздөрү контроль жүргүзүп турушат. Мындан сырткары дагы өкмөт тарабынан дагы текшерилип турат. Бул ким тарабынан текшерилет дегенде, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан экөөнүн биргелешкен коллегиясынын негизинде, текшерүүсүнүн негизинде жыл сайын
бирден область текшерилип, ошонун негизинде жыйынтык чыгарылып турат. Мындан тышкары ар бир жыл сайын ошол райондордо, райондун жетекчилери баардык ошол ысык тамак берүү боюнча жыл сайын өздөрүндө коллегия кылып, текшерип, баардыгын сапатын текшерип, кандай уюштурулуп жаткандыгы жөнүндө текшерип, ошонун жыйынтыгын бизге билдирип турушат. Анан ар бир эң негизги текшерүүчү мен ойлойм бул күндө ата-энелер. Анткени ар бир адам өзүнүн баласынын ден соолугунун чыңалышына, кандай тамак ичип аткандыгына, бүт баардыгына тең жоопкерчиликтүү дагы ошону караган, контролдогон, текшерген баардык ата-энелер болуп эсептелет. Ошондуктан мен айтмакчымын, ар бир ата-эне ошо кызыгып, өзүнүн баласы эмне тамак жеп аткандыгы жөнүндө кызыгып карап, сунуш пикирлерин айтып турушса жакшы болмок да. Назгүл айым, мына бул окуу жылды аяктар алдында турат, көз ачкыча эле күздө келет демекчи. Тендерди качан өткөрөсүздөр жана окуучулардын тамак ашына карата эмне жаңылаган жатсыздар? Пландарыңыз болсо бөлүшүңүз. Эми мына айтып атпаймынбы, эгерде 2000ден ашык мектеп болсо депчи, биз мындан аркы пландарыбыз дагы ушу мектеп тамагын жакшыртуу долбоорун андан ары дагы улантып, мектепте бүт республиканын баардык мектептеринде ушундай ысык тамактарды киргизүү биздин эң негизги максаттарыбыздын бири да. Эгерде бизге ата-энелер, жергиликтүү бийликтер баардыгы жардам берип, ушу шарттарын түзүп койсо, мындан ары дагы ошолордун балдарынын ден соолугуна, чыңдоого, жакшы тамак ичкенине, сабак окуусуна дагы чоң шарттарды түзүп берсе жакшы болмок да. Анан буюрса ушу келечекте 2020-жылга чейин пландарда ушу баардык мектептерде ысык тамак болуп, баардык мектептерде ысык суу, муздак суу менен камсыздалат деген астыга койгон пландарыбыз бар да. Рахмат сизге, Назгүл. Окуучулардын бир маал ичкен тамагынын тегерегинде Билим берүү министрлигинин өкүлү Назгүл Мусаева менен баарлаштык. Ийгилик каалайбыз сизге.